Бишкек шаардык сотунда депутат Аида Салянованын адвокаты Рабига Садыкова жарыш сөзгө даярдануу үчүн кошумча убакыт сурады. Ал жалпы иш 12 томдон турарын, анын ичинен 8 тому менен гана таанышууга жетишкенин айтып, калгандарына түшкө чейин убакыт сурады. Буга судья Ирина Воронцова каршы чыгып, соттолуп жаткан тарапты ишти атайлап созуу аракети катары баалады. Жыйынтыгында сот кошумча убакыт бербестен жарыш сөздү баштады. Мындай чечимге нааразы адвокат судьяны одоно мамилесин соттор кеңешинде талкуулоо керектигин айтты. Бүгүн адвокаттан кийин Салянова өзү акыркы сөзүн сүйлөйт. Керектөөчү 5 күндө канча электр жарыгын колдонсо, ошого жараша акчасын төлөйт. Бул туурасында Говорит ТВ сайтына Энергия холдингдин басма сөз борбору билдирди. Белгилей кетсек, бүгүн 6 февралда Бишкек шаардык кеңешинин кезектеги отуруму өтүп жатат. Анда Бишкекте жылуулукту борбордук системадан алган жарандардан январь айынын 5 күн үчүн акы алынбаары айтылып, ошол эле учурда бул күндөрү колдонулган электр жарыгына жеңилдиктер берилүүсүн Түндүк электр ишканасына сунуштаган. Таласта 6 класстын окуучусунун өлүмү иликтенүүдө. Баштапкы маалыматка караганда ал асынып алган. Окуя жекшемби күнү болгонун жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү тастыкташты. Бирок анын себеби азырынча тактала элек экенин кошумчалашты. Маркум бала Талас районунун Көпүрө базар айылындагы Рыспек Айдаралиев атындагы орто мектепте окуп жаткан. Анын асынган сөөгү өз үйүнөн табылган. Күч органдары бул окуя боюнча маалымат бере элек. Жакында эле Кара сууда 7 класстын окуучусу асынып алынганы кабарланган. Расмий маалыматтарга караганда 2017 жылдын 9 айында өлкөдө балдар арасында 96 суицид катталган.